Референдумда эл президенттик башкарууну тандап алган. Конституциянын жаңы варианты дагы так ушул системага багытталган. Долбоордун 3 бөлүмүндө президенттин укуктары жана милдеттери көрсөтүлгөн. 70 берене президент биринчи министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын аныктайт. Экинчи пункту министрлер кабинетинин төрөгасын, анын орун басарларын жана башка мүчөлөрүн жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт. Үчүнчү пункту министрлер кабинетинин төрөгасынын, анын орун басарларынын жана башка мүчөлөрүнүн отставкага кетүү жөнүндө өтүнүштөрүн жана аларды отставкага кетирүү жөнүндө чечимди кабыл алат. 4-чү пункту өзүнүн демилгеси жогорку кеңештин же элдик курултайдын сунушун эске алуу менен мыйзам чегинде министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин бошотот. 5-чи пункту аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин дайындайт, аларды кызматынан бошотот. 6-чы пункту жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындайт, аларды кызматынан бошотот. 7-чи президенттин администрациясын түзөт. 8-чи коопсуздук кеңешти түзөт жана жетектейт. 9-чу мамлекеттик катчыны кызматка дайындайт жана бошотот. 10-чу балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү дайындайт жана бошотот. Ал жерде президенттин көптөгөн укуктары берилип атат. Бул деген биринчи өзүнүн кылып аткан карамагындагы аткаруу бийлигин толук өзү башкарат жана өзү ошого жоопкерчилик алат. Жана ошондой эле ичинде болуп аткан административдик түзүлүшүндө өзү толугу менен киришет жана ошол ичинде дагы кайсы бир аткаруу бийлигин кабинеттин министрлиги болобу же болбосо дагы башка бир өкмөткө байланыштуу жергиликтүү өзү башкаруу башчылар болобу, алардын дагы жоопкерчилиги президенттин мойнунда болуп калат. Ошонун негизинде дагы президент өзгөчөлүк болуп аткан нерседе бул мурунку конституциядан айырмаланган президент өзү биздин мына 10 жыл мурунку кабыл алгандагы 2010 парламенттик система, премьер-министрдин орду жогору болуш керек, президент жөн гана баягы белгилүү кызматтары менен гана чектелет деген нерсе орустар баш болгон казактарга, өзбектерге, тажиктерге, түркмөндөргө жаккан жок да. Булар бизден алдыда кетип калды. Булардын саясий аң сезими биздикинен да өсүп кетти. Мамлекет аралык жанагы ички жанандай эмне десек болот, атаандаштыктар дагы аларга жаккан жок да. Азыр президентке кайтканыбыз кошуна мамлекеттердин баарына жагат деп эле айтсак болот. Өлкөдө ондогон мамлекеттер президенттик башкаруу формасында эксперттердин баамында президенттик башкаруунун оң натыйжасын Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу коңшу өлкөлөрдөн байкоого болот. Конституциянын долбоорунда көрсөтүлгөндөй президент 5 жылдан 2 мөөнөткө шайлана алат. Президенттик башкаруу абдан туура келет. Себеби мурдагы конституцияда дагы бир топ жашоону мындай искажать этип койбодубу. Мына бирок парламентаризм деп коюп, же андан жок, чындыгын айтканда телевидениеден да сүйлөп атышат, бул өзү жөн эле бизнеске айландырып койду. Чын эле ошондой болду. Ошонун жыйынтыгы менен мына бирок 4-октябрда шайлоо көрсөтүп койбоду. Президенттик башкаруу формасы бүгүнкү күнгө эң туура келет. Анткени президент Садыр Нуркожоевич милдеттин баарын өзүнө алып атат, жоопкерчиликти алып атат. Ошону менен бирге мурункулар жоопкерчилик жок болуп эле жумуштан босоп кете берген, элдин турмушу жакырлана эле баратпайбы. Эми ушунча милдет алып аткандай, жоопкерчилик алып аткан деген укуктарын да кеңейтиш керек да. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда парламенттин укуктары жана аткара турган милдеттери кенен берилген. Парламенттик башкаруу жылдарында белгилүү болгондой, чакан өлкөнүн жогорку кеңешинде 120 депутаттын зарылчылыгы жок. Экономикалык азыркы абалын эске алуу менен эл өкүлдөрүнүн санын 2 эсе кыскартып, мамлекеттин казынасын үнөмдөө шарты биринчи себеп. 76 берене Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын парламенти жогорку өкүлчүлүктү, мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу орган. Экинчи, жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон жана шайлоо укугуна ээ Кыргыз Республикасынын жараны жогорку кеңештин депутаты болуп шайланат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. 3-чү пункту жогорку кеңештин депутатын чакыртып алуу мүмкүнчүлүгү конституциялык мыйзамда каралган тартипте жана учурларда ишке ашат. 4-чү, жогорку кеңештин депутаттары фракцияларга жана депутаттык топторго бириге алышат. Тура эле андан да кичине ылдыйраак жүрсө оң болот го, мындай карагандачы. Анткени башка элдердин эмеси боюнча айтышы боюнчачы парламентте отурушат, жөн эле отурушат депчи. Мисалы иштеген адамдарды
60 саны 60-70 ушундай эле кылып койсоң болот го. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун кызуу талаш тартышты жараткан дагы бир бөлүмү элдик курултай болду. Талкуудан соң долбоорго элдик курултай коомдун өнүгүүсүнүн багыттары боюнча сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары белгиленди. 7-берене 1 пункту. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Элдик курултай коомдун өнүгүүсүнүн багыттары боюнча сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйын. 2 пункту. Элдик курултайды уюштуруу жана анын ишмердигинин тартиби Конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат. Биз деле ошо Садыр Нуркожоевди колдойбуз. Ошол азыркы бийликке колуна кол, бутуна бут болуп, мындайча айтканда, ошо биз өзүбүз шайладык. Өзүбүз шайлаган кишини кош колдоп дагы ийгиликтерге жетиш үчүн аракет кылышыбыз керек да. Буга чейин өлкөнүн негизги документи болгон Конституция атка минелер тарабынан бир тараптуу кызыкчылык менен президенттин жана анын жакындарынын кызыкчылыгын көздөгөн көрүнүштөр менен өзгөрүп келген. Бул ирет башкаруу формасын тандап алуу укугу элге коюлуп, Конституциянын жаңы долбоору да Конституциялык кеңешме мүчөлөрүнүн катуу сынынан өттү. Ал эми учурда жогорку кеңеште каралып жаткан долбоор ачык айкын интернет булактарында жана массалык маалымат каражаттары тарабынан коомчулукка кенен тааныштырылууда. Мен YouTube'дан окуп атам. Телевидениядан көрүп атабыз. Азыр Конституция жаңы алган Конституцияны кабыл алыш керек. Анан элдин жашоо шартына караш керек. Бардык жаранын газеттен да окуймун. Телевизордон да көрүп атам. Радиодон да угуп атам. Мына силерге окшогон мына көчөдө жүрөм, эл менен да сүйлөшүп атам. Телевидениядан көрдүм, интернеттен көрдүм. Мен көбүнчө интернеттен көрөм. интернеттен көрдüm 48 министрликти 12 министрлик кылды дегенде о молодец. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин сайтынан баш мыйзамдын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган. Буга чейин өткөн жылдын 17 ноябрында парламенттин сайтына Конституциянын 80 депутат демилгечи болгон жаңы долбоору киргизилген. Андан соң баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөн. Жана ал ишин 2 февралда аяктап документти парламентке жиберген. Айсалкын Нурмат кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Жума Сереп.